Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, биздин угармандарыбызга ысык салам айтабыз. Бүгүн Саламат клуб YouTube каналында сиздер менен биз боюнду бар адамдарга кандай массаж жасалышы керек, негизи эле кош бойлуу айымдарга массаж жасаганга болобу, табити жоголуп жатса массаж жасап табитти ачканга болобу, мына ушул тууралуу массаждын бир сырлары жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми биздин конок бүгүн маданияттын мыкты кызматкери, массажист Азамат Бердияров. Саламатсызбы? Азамат мырза, мага аябай таң калыштуу болуп атат. Негизи массажист болуу бул өзүңүздүн кыялыңыз беле? Мен ойлой берем да, баардык эле каалагандар массажист боло албайт болуш керек да. Алардын бир колдору бир сонун болот го, кармаганда уйкуң келет. Өзүңүз кандай болуп массажист болуп калдыңыз? Сонун сурам. Негизи мен өзүм радио алып барып жүргөндө бул массаж болом деп такыр ойлогон эмесмин. Бирок апам болсо ошо кой балам бул массаж болушуң керек. Бул да бир агымдыктан нан тап жешиң керек. Элге бир кубаныч тартуулашың керек деп ой бергенде анан ойлонгон, чын эле мен баягы тилиң менен сүйлөп радиодон көңүл ачсаң, эми ошол эле инсандарды колуң менен жыргатып массаж кылып укалап берсең кандай сонун эле, барып өтүп калып анан мынтип азыр апабыздын эмгегин актап иштеп аткан жүрүбүз. Атайы окудуңуз, билим алдыңыз. Медициналык академияда 2 жыл окудук. Ал 2 жыл окуган, ал жерде массажчысы жалаң, ал жерде көз көрбөгөндөр окуйт. Көз көргөндөр кадимде лечфакт окуйт, а бизде массажда только ал жерде көз көрбөгөндөр 2 жыл окуйсуң. 2 жылдын ичинде сен бюджетте окуйсуң, жатаканасы төлөйсүң, а бирок окугандар бүт баары бекер. Ошонун үчүн сен 2 жыл окуйсуң, 2 жылдын ичинде массаждын түрүн үйрөтөт. А жерде кандай массаж кылыш керек, кандай кылбаш керек, эмнени кылыш керек, анан кадимдей эле моркор сен ошол жерде өзүң жанагы анатомиядан сабак атканда полный кармап, биз көрбөйбүз да, а бирок кармайбыз. Кол менен кармап, кайсы клетка кайсы жерде, кайсы мышца менен эмне мышца бекилген, массаж кылганда кайсы жерден тиги кан тамырынан кан айланып, кайсы жерге чейин ошо бар мугалимдер кармап окутуп үйрөтөт. Атайы, жалаң көзү көрбөгөндөр үчүн. Ал жерде 2 жыл. Биринчи курста 10 бала, экинчи курста 10 бала, жылына 10 бала бүтүп чыгып турат. Жакшы. Ошондо сиз кайсы жылы бүттүңүз? Биз бүткөнүбүзгө 2016-жылы бүттүк. Бир топ болуп калыптыр. Бир топ. Демек тажрыйба жетиштүү. Шүгүр. Азамат мырза, бүгүн биз ушул кош бойлуу айымдарга жасалчу массаждар тууралуу сөз кылып берсеңиз жакшы болот эле деп турабыз. Анан көбүнчө баягы табитим жоп калды, же табитим өтө каршыдай тамакчы атам дегендер болсо, эми көбүнчө бул табити жоктоо кайрылат, табити жакшы болгондо тескерисинче сүйүнүшөт эмеспи? Мына ошол учурда кандай массаж жасалышы керек, кандай жасалышы керек? Ошол жөнүндө сөз кылып берсеңиз жакшы болмок. Анда модельди чыгырып албайбы, дароо көргөзүп, кандай эмне кылабыз, ошону дагы айтып, түшүндүрүп берели. Азыр эмесе биз баштадык. Бизге бүгүн аябай сонун кылып атабыз, келиңиз. Жатып алсын. Так. Мисалы, бул эчебиз боюнда бар деп коелу. Делги. Бирок болгондо кээ бирлер айтышы мүмкүн, азыр акушерлер көрсө, бул эмне боюнда ажасы жок. Бул боюн эгер жаңынан болсо, өтө курсагы чоң эле кезде негизи андай пациенттерге отургузуп жасайсың. Азыр боюнда жок, бирок ошон үчүн биз жаткырдык элдерге көргөз иретинде. Анан негизи отуруп жасалат. Негизи отурсаң, анткени ичи теп турат, ичте бала бар курсакта, ошон үчүн отургузуп каласың. Анан эгерде ушундай аппетити жок болсо, тамак иче албай атса, кыйналып атсаң да биз давлениясын биринчи келгенде, албетте ар бир массажист эгер илимий бар боло турган болсо, келгенде давлениясын текшерет. Текшерет да канча, мурун канча менен жүрчү элеңиз, азыр канча менен жүрөсүз. Анан невропатолог көрөт. Сразу эле массаж алып келип жаткырып массаж кылбайт. Невропатолог көрөт да, ошо массаж керекпи, кереги жокпу? Канчалык ошол киши массажга муктаж, организми кандай, ошону невропатолог, врач атай көрүп бергенден кийин назначение жазат дагы, анан массажистка жөнөткөндөн кийин массаж ошондо кылат. Жөнүнө келип эле сиздин боюңуздар же хандыр чемден эле сразу кыла калган тоже болбойт. Атайы адистин сунушу менен кылат. Келгенден кийин тоже бул массаж поглаживание кыласың. Кылгандан кийин ылдыйдан өдөнү көздөй аласың мына. Мында поглаживание. Бул жалпы кош бойлуу айымдарга. Ылдыйдан. Жалпы кош бойлуу, ошого улай эле, мисалы, кимдин кан тамы өдө болсо, давлениясы өдө боло турган болсо, ошого дагы сөзсүз түрдө келип эле сразу ылдыйдан кылбайсың. Эде кан тамыр, давлениясы бар боло турган инсан болсо, ага өтөдөн ылдыйды көздөй кыласың. Демек, азыр мен тактап алайын, артериалдык кан басымы жогору болсо, аны түшүрүү иретинде биз
наоборот кыласыз мындай өйдөнүн ылдыйдыгы анткени ошо менен бирикте лимфа каналдарга дагы ошол эле учурда кандын айлануусуна жеңилдик бериш үчүн и давление түшүш үчүн ошондой жардам беребиз. Эгер жок давлениеси ылдый боло турган болсо жанагындай аппетити жок боло турган болсо кош бойлуу боло турган болсо анда биз ылдыйдан өйдөнүңүздө массаж кылабыз. Анткени поглаживание болгондон кийин канда кичине көтөрүш керек, циркуляция болуш керек. И плюс бул жердеги борбор системага да улучшение жакшы болуш керек. Лимфа каналдарга, лимфа узулдарга ошол учурда пульстарында жакшы иштеш үчүн ошол массаж кылып беребиз. Негизи кош бойлуу айымдаргачы кайсы учурда массаж көрсөтүлөт? Массаж болсо өтө жакшы суроо бердиңиз. Бул көбүнчө акушерлер баягы аппетити жок кезде, мисалы мурун тамак ичет, ичпей калган. Ошол учурда давлениеси пат-паттан түшүп турган болсо, ошол учурда дагы кээ бир акушерлер массаж алсын деп атайын назначить этип беришет. Ошо жанагы адистин уруксаты менен гана анан биз массаж кылабыз. Ошондо массаж кыласың, массаждан кийин жанагы инсан кадимгидей тамак жесе да жакшы болуп калат, жакшы болгон көз карашы, анын маанайы дагы жакшы болуп күндөн күнгө баягы ичиндеги баласыга дагы и плюс өзүнө дагы жакшы болуп баштайт. Анда бир кыскача көргөзүп берип койсоңуз, мисалы үйүндө жолдош ушуну жасап бере алабы же сөзсүз түрдө адиске барыш керек? Жок, массаж жок болсо үйдө жолдош кылса болот, мисалы. Анда жолдошторго сонун кеңеш, үйдөн кандай массаж жасап бересиз? Келинчегиңиз кош бойлуу болсо, бул баягы сроку кичинекей кезинде жаткырып алып жасайт, качан курсагы чыга баштаганда отургузуп алып жасалышы керек. Ысытасыз. Келинчегиңиздин маанайы түшүп, таттуу тамак берип, күнүгө токсикоз болуп атса, мына мындай массаж жасаңыз. Ысытасыз, поглаживание кыласыз да, анан албетте ылдый мындай өтөнүңүздө түрөсүз. Бул волнообразный болуш керек. Кол үзүлбөш керек. Толкундар чачырат, ушундай жээктер мындай урулуп туруш керек да. И ошол учурда кабыргалар ошондой кирип кетип тип. Көрсөтпөйбү? Где-то ошондон кийин уже давлениеси көтөрүлөт, жана сиз айткандай үйдөгү аба ырайы дагы өтө сонун болот, мурзанын ашказаны кампайган, баардын маанайы беш болот дагы, анан албетте жашагысы келип калат. Анда менде дагы мындай суроо бар да, ошол жалпы эле массаж кандай адамдарга сунушталбайт, кандай өнөкөт оорусу бар адамдарга болбойт, массаж жөнүндө айтып берсеңиз. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Анткени массаж десе баары жете калат да, мага кыл депчи, жок андай болбойт. Эгерде ошо массажды кандай гана адамдар албайт десеңиз, биринчи боюнда уже болгондон кийин чоңусураак болуп кетсе албайт. Ал жери жаңы операция болсо албайт. Эне бир жара чыгып, ошол жарадан инфекция болсо ага албайт массажды. Ошол эле учурда бир травмалар бар болсо ага массаж албайт. Ошол эле учурда менструаль цикл келип ага да алганга болбойт массажды. Эгер кандай калат деген алат десеңиз, анда мисалы онкологиялык оорулары бар адамдарга албетте аларга да болбойт. Алар эгерде доктурдун гана жанагындай назначениясы боло турган болсо, врач ошо жасасын дей турган болсо гана болот. Анан ошол эле учурда ар бир оорулардын өнөкөт оору болуп уже алар патология болуп кеткенде ошолорго албайсың. Анан сырткы ала турган учурлар болсо, и плюс ошо температура болуп турганда да албайт. Кээ мисалы температурам жакшы болуп калсын деп туруп дене табы көтөрүп кетсе да массаж кылат го. Ал да болбойт. Дене табы оордун да 36 боло турган болсо, дененин ысыктыгы, ошо врач эгерде көргөзүп бере турган болсо, алсын дей турган болсо, анан лечебный массаж деп коет. Ошо ар бир ооруга гана ошо невропатолог жана ошо адиси эгерде ал десе, анда ошондо гана кылсак болот адам. Азамат мырза, менде дагы мындай суроо, ошол биз кош бойлуулар жөнүндө сөз кылып калган соң, көбүнчө баягы срок чоңоюп калган кезде буттарында варикоз чыгып кыйналышат эмеспи? Ошол учурда массаж жардам береби же? Буну өтө жакшы айтасыз. Ооба. Бул мисалы варикоз болгондо, мисалы караңыз. Плод деген 10 литрдик чака бар го, 10 литрдик чаканы 24 саат бою көтөрүп жүргөндө оор болот. Ошондо мына бул жерде мисалы ооба, баш аялдар рахмат. Ошол учурда бул жерде капиллярный сосудтар болот. Ошол сосудтар мисалы бул эженин ичинде да, мисалы бул азыр бул эже боюнда эмес, бүт бар ичинде ордунда турат. Ошол бер жакты көсө тээп чыгат. Тээп чыкканда аларды монтип басып кылбаш керек. Аларды акырын мындай ишим сабразы деп коет. Муну үйүндө жолдошу деле жасап. Үйүндө жолдошу да кылса, бирок кылат десе карап отуруп, деп эсип таштабаш керек. Бош акырдан мындай. Анан эгерде плюс бул массаж бул эркектерге да керек. Не себептен дейсизби? Эркектер биз деле мисалы весиз оор болот. Салмагы оор болгондо, курсак чыгып кеткенде, бут багышка нагрузка келет, 100 кг, 90 кг көтөрө алып бутка нагрузка келгенде, аял киши эркек кишини карабастан ошо варикоздо расширение болот. Ошондо болот. Ошон үчүн вес тылдыйлатышыбыз керек ар дайым, спорт менен да машыгышыбыз керек. Ошол учурда аял киши жана төрөгөндөн кийин кайра калыбына келиш үчүн акырдан массаж кыласың. Же болбосо атайы кийимдер бар, ошондон бутуна кийсе ал дагы жардам берет. И ошол учурда варикоздон сырткары мисалы ушуну кошуп ула кетек, азыр көптөө мисалы эмнеге бутум ооруйт, бутум табаным ысыбайт дегендер да бар да, туурабы? Ошолорго суу өтүп кеткен болот. Суу өтүп кеткенде бутка кан айланбайт.
мисалы бул эжет киши мустагыраак. Ал кийин кечки батикка кийип жумуш таштайт, ал бул чуркап ал буттан мынтип сыгылып турат. Үйгө келгенде плюс ысык суга салыш керек. Ысык суга салганда бутту мисалы көтөрүп жатыш керек. Көтөрүп жатканда кан монда айланат дагы, ошонун эсебинен бут дагы чарчаган эс алат дагы, кан айлангандан кийин кадимгидей буттун дагы чарчоосуну жеңилдетет. Мисалы, ошого массаж кылганда эле бутка массаж кылып жатканда ар бир точечный массаж кылган жакшы точкаларга. Анан мисалы мынтип точканы бастың, бул точка кылып жатканда бул уже баштагы органга борбордук нерв системага бул кадимгидей таасирин берет. Ошол учурда сиз айткандай жана ички өнөкөт оорулар бар. Сокур ичеги, жосо жанагындай гастрит болуп жаткан ошолорго да жардам берет. Ошол себептен бул тамандагы точкаларды билип, ошол аркылуу дагы ички организмдеги органды да башкарып массаж кылсаң болот. Чоң рахмат Азамат мырза. Биз коштошчу учурга келип калдык. Угармандарыбыз менен, катталуучуларыбыз менен коштошобуз. Кийинки подкастта дагы ушул массаждын дагы бир сонун сырлары менен сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Жана алтын модель кызыбызга рахмат. Унчукпай 10 мүнөт бою жатып берген. Сизге рахмат келип бергениңиз үчүн. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Катталыңыз, комментарийге суроолорду жазыңыз. Албетте биз сиздин суроолоруңузга жооп бергенге аракет кылабыз. Адистер менен байланышып амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.